УКМК 2021 жылдын 29 октябрында Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев Рособорон экспорт акционердик коомунун жетекчиси Александр Михеев менен Аларча мамлекеттик резиденциясында жолугушканын маалымдайт. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосундагы аскердик техникалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө байланышкан маселелерди кеңири талкуулашты. Эки жак кыргыз тараптын Рособорон экспорт акционердик коомунун Ми-17Б5 тик учагын сатып алуу, Ми-8 МТБ тик учактарын капиталдык оңдоо жана реконструкциялоо, аларга тетиктерди жеткирүү жана агрегаттарды оңдоо боюнча макулдашышты. Жолугушуунун негизги жыйынтыгы катары Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын керектөөлөрү үчүн Орлан ООЭ учкучсуз учуучу аппараттардын көп функционалдуу комплекстерин Кыргыз Республикасы тарабынан сатып алуу боюнча келишимге кол коюлду. Белгилей кетүүчү жагдай, аталган аскердик техникалык буюмдар Кыргыз Республикасы тарабынан республикалык бюджеттин эсебинен сатып алынат.